Салам достор, өздік па деген маанилүү теманы улантабыз. Келгиле бүгүн бир сиздермен бир мындай ойноп көрөлү. Мен сиздерге өздік панын ар кандай түрлөрүн мисал катары келтирип айтып көрөм. А сиздер өзүңүздөр үчүн аныктап көрүңүздөр. Менин өздік пам кайсы түрүнө кирет? Кызыктуу оюн. Анда баштайлык, Буга чейин биз сөз кылганбыз. Эң негизги өздік панын эки түрү бар. Жогору, анан төмөн өздік па. Бул туурасында жетиштүү сөз кылдык. Өздік пасы жогору адамдар бул өзүнө ишенимдүү, өзүнүн күчтүү жана алыс жактарын билген жана аны толук кабылдаган, өзү менен өзү мындай дос боло алган, өзүн сүйгөн, ошол эле сыяктуу өзүн кабылдаган сыяктуу дүйнөнү дагы так ошондой кабылдай алган, кайсы бир деңгээлде мындай канагаттануу менен жашаган бактылуу адамдар деп койсок болот да. Ал эми өздүк баасы төмөн адамдарда дайыма ички күрөш жүрөт. Дайыма бир нерсе жетпейт. Сырткы келбетинен бир нерсе жетпеши мүмкүн, жашаган үйүндө бир нерсе жетпеши мүмкүн, жубайында бир нерсе жетпеши мүмкүн, балдарында сөзсүз башкалардын балдары баладай, ушул менин балам эле мындай баладай эмес. Жумушунда сөзсүз, ушул жумушу мындай, жетекчиси сөзсүз бир келесе болушу мүмкүн. Кыскасы, дайыма ичинде бир конфликт. Дайыма күрөшүп жашайт, дайыма бир нерсе жетпейт, ички канагаттануу жок, дайыма салыштыруу менен жашайт. Бул төмөн өздүк ба. Өздүк банын дагы бир түрү бар, бул ашыкча бийик өздүк ба. Бул ашыкча бийик өздүк ба дегенибиз, бийик деп айтканыбыз менен, бул деле төмөн өздүк банын бир түрү деп койсок болот. Анткени бул жерде дагы адамдын терең ички бир жан дүйнөсүндө өзүнө ишенимсиздик жатат. Дагы анан бирок ошол ишенимсиздикти же төмөн өздүк бааны ушундай бир мындай жогору катары көрсөтүүгө аракет. Бул жерде дагы адам дайыма чыңалуу менен жашайт, дайыма далилдеп жашайт. Анткени ал өзү баягы көмүскө аң сезимде болсо дагы өздүк баасы төмөн экенин билет. Бирок ошону бирөөлөр билип, башкалар билип калбасын деген, албетте мен азыр көмүскө аң сезим жөнүндө, ушактагы процесстер жөнүндө айтып атам да. Анан адам дайыма бир нерсени далилдеп жашайт. Жок, мен кыйынмын, жок, мен акылдуумун, жок, мен ушунчалык мыктымын деп, кыскасы мен өздүк баам жогору деген нерсени далилдегенге аракет кылып жашайт. Бул дагы кандай десем, өтө жакшы эмес. Анткени элестеткиле дайыма чыңалууда адамдын мээси. Анан бул жерде дагы бир мындай минус жери бар. Мындай адамдар көпчүлүгү башка адамдардын эсебинен өзүнүн баасын көтөргөнгө аракет кылышат. Ошондуктан булар мындай адамдар текебер, анан мындай бой көтөргөн, башкаларды кемсинткенге, шылдыңдаганга мындай жакын болот да. Өздүк баанын дагы бир түрү бар. Бул туруксуз өздүк ба. Мен айтат элем, жер шарында бир 90% адамдар ушул туруксуз өздүк бага ээ болушу мүмкүн. Анткени бул эмне дегенди түшүндүрөт. Бир күнү бүгүн эртең менен эле туруп биз өзүбүздү ушунчалык бир ханыша, богиня орусча айтканда сезип калабыз. Ой, мен кандай кереметмин, супсулуумун, чачым укмуш, терим кандай, боюм өзүмө жагат. Анан эле эртеси күнү турсак элек, баягы богинянын ордуна бир карачкы келип калганда, чачым эмне мындай, мен бетим эмне, бутум кыска, колум узун, кулагым кыйшык деген сыяктуу толтура нерселерди таба алабыз дагы, анан өзүбүздүн өздүк баабызды түшүрөбүз да. Мындай нерселер көбүнчө сырткы айлана чөйрөдөн көз каранды болот да. Мисалы, эгерде эртең менен жубайыбыз бизге комплимент айтып койсо, кандай сонун бүгүн супсулуусуң деп, ал күнү биздин өздүк баабыз аябай жогору. Эгерде бир кесиптешибиз же болбосо досторубуздан бир кебитең эмне болуп калган деген сыяктуу бир терс комплимент болуп калсак, бүттү, ал күнү өздүк баабыз төмөн. Ушул эле сыяктуу жумушубузга байланыштуу дагы болушу мүмкүн туруксуз өздүк ба. Эгерде жумушубуз же болбосо бизнесибиз жакшы жүрүшүп, кирешебиз келип турса, өздүк баабыз жогору. Өзүбүздү аябай кыйын сезебиз, өзүбүздү маанилүү сезебиз. Ал эми ишибиз жүрүшпөй калса эле бүттү. Биз эч ким эмеспиз деген сыяктуу да. Сизге таанышпы өздүк баанын мындай түрү? Анан
акыркы дагы бир түрү бар өздүк баанын. Бул тандалма өздүк баа же болбосо кайсы бир сфера жашообуздун чөйрөсүндө биз өзүбүздү аябай жакшы сезебиз, мыкты сезебиз. Мисалы үчүн сырткы келбетибизге байланыштуу өздүк баабыз жогору болушу мүмкүн, өзүбүздүн сулуу экенибизди билебиз, ошону баса белгилейбиз, өзүбүздү жакшы сезебиз. Ал эми адис катары өздүк баабыз таптакыр төмөн болушу мүмкүн. Өзүбүздү бир мындай эч нерсени билбеген, билими жок, баягы айтканда тупой сезишибиз мүмкүн да. Же болбосо кожойке катары, үйдө аял катары өзүбүздү аябай мыкты сезишибиз мүмкүн. Тамак тукмуш жасайбыз, үйүбүздүн баары дайыма жылтырап турат, баардыгы мактайт, айрыкча кайын журт. Ал эми тескерисинче аял катары кожойке катары өздүк укмуш сезебиз, бирок аял катары өздүк баабыз төмөн болушу мүмкүн. Дайыма өзүбүздүн бир кетибизден бир нерсе жакпайт. Бул нерсе көбүнчө биздин балалыгыбызга байланыштуу. Анткени бала кезибизде ата-энебиз бизди бир нерсе, ай сен үйдү сонун жыйнайсың деп макташы мүмкүн. Ошол бизге уже калыптанып калган, ошого ишенип калганбыз. Мен сонун кожойкем. Же болбосо кесиптик чөйрөдөн дагы ушул сыяктуу болушу мүмкүн. Бул кыскасы бала кезде бизге эмнеге ата-энебиз басым жасаган болсо, ошол чөйрөбүз бизде ишенимдүү, өздүк баабыз жогору. Ал эми ата-энебиз көбүнчө эмнеден бизди сындаган болсо, ошол чөйрөбүз биздин өздүк баабыз төмөн. Же болбосо мугалимдер дагы ушул нерсеге аябай чоң салым кошушу мүмкүн. Ай сенин мээң жок, математика деле сенин үчүн эмес деген сөздү биз көп уккан болсок, демек биз чоңойгондо, чоң жашоодо математикага байланыштуу биздин өздүк баабыз же болбосо биздин интеллектуалдык деңгээлибизге байланыштуу өздүк баабыз төмөн болушу мүмкүн. Ошондуктан достор, өздүк баа кыскасы бул биздин маңызыбыз же табиятыбыз эмес. Бул сырттан келген гана программалар. Ошондуктан бул нерсени өзгөртүү дайыма мүмкүн жана эч качан кеч эмес.